Азыркы учурда эркектер ой башкача мурдагыдай эмес дегендерди уктуңуз беле? Анда келиңиз бүгүнкү 10 мүнөт аралыгында дал ошол жөнүндө сөз кылып көрөлү. Азыркы мырзалар кандай? Деги эле мырзаларга кандай мамиле кылыш керек? Кызыкпы? Анда жөнөдүк. Достор, кандайсыздар? Менин атым Аку. Жана 10 мүнөттүк подкастта дагы сонун маалыматтарды сиздер үчүн жаңыртууга даярмын. Ошондуктан алыстабаңыздар. Жана албетте бүгүнкү таң, бүгүнкү күн барыңыздарга жакшы маанай тартууласын. Бүгүнкү күн, бүгүнкү таң сиздерге позитивдүү күндү алып келсин деген тилегим менен бүгүн баштадык. Кызыгы, негизи ушул акыркы учурда байкасаңыздар, мындай бир маалыматтар, кандай десем, туурабы, туура эмеспи, бирок бир башка ар кандай пикирлер бар, Ой, азыркы учурларда эркектерде мырзалык сапат калбай баратат, жок дегендер бар, Ой, азыр эркектер андай эмес дегендер бар, бирок чындыгында кандай жана мырзаларга биз кандай мамиле жасашыбыз керек? Менимче, жаратуучу Кудай бул эркекти эркек кылып жаратып, Кудайдан кийин эркек деген сөз бар эмеспи? Эркек кылганын өзү эле бул сыйга, урматка татырлык. Бирок ал кандай тарбияланган, анда кандай сапаттар, кандай баалуулуктар бар, бул башка кеп. Азыркы күндө турмушка чыга албай жүргөн айымдар дагы жок эмес, Эмнеге десең, мен өзүмдүн кыялымдагы жигитти таба элекмин дейт. Карап көрсөк, азыркы үйлөнчү муун бул 20 жаштан 30-35 жаштагы жигиттер жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул жол менен 30 жылдай мурун Союз тарап, жалпы эл оор абалда калбады беле? Баарыбызга билебиз, жумушсуздук, кыйын учур болгон. Эркектердин көпчүлүгү ошол учурда ичип кетишкен, аталардын көпчүлүгү баягы үй бүлөмдү кантип багам, эмне кылам деген катуу стресстен улам. Айтор. Анан апалар эмне кылган? Апалар болсо, кой мен семичке сатсам дагы балдарымды багайын деп, билегин түрүнүп, базарларда отуруп, семичке сатып, байпак сатып, кийим, оюнчук, айтор колунан эмне келсе ошону сатып, пирожки жасап бышырып, жарма ачытып сатышкан. Мындай учурда болсо, эркектер үйдө балдары менен калган. Анан чет өлкөлөргө кетип калышкан, жумушта кой иштеп келейин депчи. Айтор карап отурсаң, үй бүлөдө аял менен эркектин ролу алмашып калгандай да. Ал жылдары төрөлгөн балдар азыр 30 жаштагы киши болбодубу? Демек, алар атанын модели катары кимди көргөн? Ал үйдө отурган атасын көргөн. Ал эми кыздар аялдын модели катары акча тапкан, буйрук кылган, күчтүү аялды көрүшкөн. Анан турмушка чыгар менен алар алдыңкы позицияда болот дагы, эркектерге күчтүү болууга мүмкүнчүлүк бербей коюшу мүмкүн дешет экен, баягы баамдап, байкап келген адамдар. Бул бир гана эми албетте жоромол, ушундай деп айтканга болбойт. 30 жаштагы эркектердин баары азыр үйдө отурат деп мен таптакыр айтпайм. Азыр кандай гана ийгиликтүү мырзалар бар. Ар бир 20-30 жылда муун алмашат. Демек, кийинки муун булардан таптакыр башкача болушу мүмкүн. Кийинки мунду ошол азыр 30 жаштагы аталар, апалар өстүрүп атат, Биз кимди өстүрөбүз, бул биздин көз каранда. Аял бир да эркекти оңдой албайт да. Мисалы, күйөөгө тийгенден кийин оңдоп алам, тарбиялап алам дебеш керек да, бирок таасир бере алат. Мисалы, адам ата обо-энебизге тыюу салынган жемишти жеп аткандачы, кой, болбойт деп айтканга эмне, адам атанын акылы жеткен эмес беле? Албетте жеткен, ал өтө акылдуу болчу. Бирок обо-эненин таасири күчтүүрөөк болуп кеткен. Караңызчы. Мына ошол сыяктуу эле азыр дагы аялдар эркектерге таасир бере алышат. Жүрөгү менен күчтүү эркектин жанында экенин ишенсе, ага таянса, эртеңки күнүн тапшырып бере алса, эркек муну көмүскө туюм менен сөзсүз сезет. Караңызчы, мына аялдардын колунан эмне келет? Өзүн күчтүү сезе баштайт. Алдыга атырылбай, ал чече турган маселени озунуп чечип жибербей, чечаларына көз жетип турса дагы, эркектин чечишин күткөнү жакшы. Эркекти кантип кабыл алыш керек? Ал эркекке мамиле кылардан мурун ал кандай болсо ошондой кабыл алганы туура да. Бул эң негизгиси. Негизи эле эркектиби, сен өзүңдү болобу, айтор, адамды бардык нерсе кабыл алуудан башталат. Бул үчүн адамга билим керек. Негизи жубайлар бири-бирин болгондой кемчилиги барбы, артыкчылыгы барбы, плюс минус жактары, жакшы жагы, жаман жагы, айтор баары менен чогуу кабыл алса, анда жашоосу жеңил болот. Бул ушундай адам. Мен муну өзгөрткүм келбейт. Мен муну кайра тарбиялабайм деп, Элестет 30 жашка чыккан аялдын мисалы, 2 жылда тарбиялайм деген бул туура эмес, же болбосо эркекти. Турмушка чыгып атканда реалдуу көз караш менен караш керек. Сизге жакпаган бир сапаты болсо, аны
көзүнө сайып, мына сен ушундайсың, сен оңолбой койдуң, сен дайыма ушундайсың, эшек ит деп айтуунун кереги жок. Эркектин алсыз жагына эмес, анын күчтүү жагына басым жасаганда гана аялдар үй бүлө негизи жеңишке жетет. Анда кандай мамиле жасаш керек? Мырзаларга шыктандыруу абдан маанилүү. Шыктандыруу менен мактоону алмаштырбаңыз. Мактоо бул сен акча таап келдиң, азаматсың деп мактагандык, А шыктандыруу бул ар бир кадамында анын жакшы жолдо бара жатканын белгилөө. Сонун, сен ушундай кылганың абдан сонун. Аябай жагат мага, рахмат. Бул кылганың туура. Мен муну баалайм. Сенин ушул сапатыңды баалайм. Бул шыктандыруу. Жашоо кыйынчылыксыз болбойт. Андай учурда аял мындан дагы чыгып кетебиз. Эч кайгырба, бул убактылуу деп бел боло алса, күйөө ошого кадимкидей чыйра алат. Эркектер аялдын маанайынан, сөзүнөн өтө көз карандыша. Эркектердин дагы жан дүйнөсү бар. Кээде аялдар катуулук кылып коюшат. Төрөттүңбү? Бак дебеш керек, Сен бүгүн сүт жана майга эле маянаң жетип атса, эртең эт алып келгенге жетет. Капа болбо дегендей сөз айтып, эркекке колдоо көрсөткөн туура. Эркекке жагымдуу атмосфера түзгөн оң. Балдарды уктатып коюп, таттууларды алып чыгып, күнүң кандай өтүп атат, жумушта эмне жаңылык деп терең баарлашууну баштаган жакшы. Ошондо ортодо түшүнүү келип чыгат. Эркекти баарлашууга ачып алгандан кийин ага кулак болуп бергениңиз жакшы да. Мисалы, башынан сылап сооротпой же сын айтпай, жөн эле угуп, көкүрөгүндө тоолуп калган көйгөйдү айтып алышы керек. Өзү сураса, пикириңизди айтыңыз. Эгер сурабаса, жөн гана угуп, сиздин пикириңиз дайыма күйөөңүз жакта экенин, сиз дайыма ал тарапта экениңизди айтып коюңуз. Эркекти талкалай турган нерсе бул кайдыгерлик. Анын жашоосуна кайдыгер болбоңуз. Мыжып эркиндигин чектей бербеңиз, кызганып, анын эмоциясын чыгара турган жери бар, достору бар, хоббиси бар. Айтор, кайтып келе турган жерин билген адам сөзсүз келет. Бул албетте чеги менен болот, бул дагы. Анан муктаж экениңизди ага билдирип туруңуз. Эркек дайым өзүн керектүү, күчтүү, акылдуу сезгенди жакшы көрөт. Ошондуктан бул нерсени дагы эске алганды унутпаңыз. Достор, чындыгында мен азыр ойлоп атам да, ушу угармандарыбыздан сурагым келип атат. Жолдошуңуз бар болсо, жолдошуңузга, жигитиңиз бар болсо, жигитиңизге кандай мамиле жасайбыз? Негизи биз ошол кыргыз элибиздин менталитетинде негизи эле бизде мындай баарлашуу дайыма үстүртөн жеңил болот, Кандай жакшы, эмне кылдың, мону кылдым, канча таптың, монча таптым. Ай, балам курткасы жок, быйыл кыш келатат, эмне кылабыз? Көмүр алыш керек эле деген жалаң мындай муктаждыктарга бекитилген ушундай бир мамиледе. Анан албетте бул мамиледен аял дагы тажайт, эркек дагы тажайт мындай сүйлөшүүдөн. Анткени сүйлөшүүдө жалаң гана муктаждыктар, жалаң проблемалар. Бир проблема фуң деп чыгат, экинчиси фуң деп чыгат, үчүнчүсү чыга калат. Ошентип жалаң гана биз проблемаларды көрүп калабыз. Бирок албетте мындай баарлашуунун бул жөн гана кабар алышуу, маалымат алышуунун кайсы плюс жагы бар? Жөн гана маалымат алышасың. Дайыма эле сен жокtu айтасың деп конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Анан кокуй, бул дагы бирдеме дебесин деп, конфликт чыгып кетпесин деп аял көбүнчө баягы чегинет. Анан аял жабыла баштайт. Анан эркек муну айтсам дагы муну дейт, унчукпай эле коеюнчу дейт дагы. Ортодо алысташуу башталат, алыстоо. Ошондуктан бул нерсе болбош үчүн кенен эркин отуруп алып, сезимдер жөнүндө, сен эмнени сездиң, сен ошондой эмнеди ойлодуң, сен кандайды ойлодуң деп сезимдерди айта турган болсок, анда биз көйгөйдү кантип чечиш керек экенин билет экенбиз. Мына достор, биздин саатыбыз дагы соңуна чыгайын деп калды. Угармандар, достор, биздин катталуучуларыбыз, эгерде YouTube каналга каттала элек болсоңуз жана капыстан угуп калсаңыз, сөзсүз түрдө ушул YouTube каналга катталып коюңуз жана оюңузду жазганды унутпаңыз. Биз сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ошону менен катар эле, ошону менен чогуу +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы пикириңизди калтырыңыз. Мен болсо сиздерге кол булгалайм. Кечиңиздер көңүлдүү улансын жана күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Бири-бириңиздерди шыктандырыңыздар. Шыктандыруу бир эле эркек эмес, аялга да ошондой эле аялга дагы абадай керек. Бар болуңуздар, шыктандырыңыздар, бири-бириңиздерден күч кубат алып, сүйүүңүздөр арта берсин. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.